Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана аяндарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Менин каналыма сөзсүз катталып коюңуздар. Угри. Бүгүн ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Угри, акне, безетки, кыргызча, орусча, англисче, аябай ар кандай аталат бул нерсе, бирок негизи маңызы бир эле, мунун бетке чыккан сезгенүү. Бүгүнкү видеодо биринчи бөлүктө ошол сезгенин себептери жөнүндө сүйлөшөбүз. Угри эмнеден чыгат? Эжеке, бетимдин баары угри. Мен мындай кылып дарыласам дагы кетпей атат. Эжеке, бетим угри. Мен врачка барып көрүнүшүм керекпи же жөн эле косметика менен кетип калабы? Гинекологко бардым. Угрини атайын дарылар менен, гинекологический дарылар менен дарыласа болот деп айтты. Ошол чынбы? Деген суроолорго азыр жооп берем. Угри, акне же безетки бул беттеги сезгенүү. Сезгенүүнүн 3 негизги себеби бар. Бул биринчи, бизде май бездери, кичинекей заводдорубуз бар, сүрөттөгүдөй. Ошо май бездеринин ичиндеги май көп, бирок сапатсыз болуп чыкканы. Нормада май бездеринин ичиндеги май суюк май, өсүмдүк майдай болуп чыгып, акырын бетке жайгашып, пленка болуп калат. Угри чыкканда ошол май, ичиндеги май койдун майындай катуу жана коюу болуп, ошонун ичинде калып калат. Экинчи, бул ошол теринин үстүндөгү безетки, май бездери бар теринин үстүндөгү тери дайыма турулуп туруш керек. Адам кетип баратканда, эгерде электрондук микроскоп менен барсак, толтура жалбырактай тери түшүп турат. Бир адам жаныбыздан өткөндө миллиондогон теринин майдаланган клеткалары түшөт. Угриде ошол процесс бузулат. Май базган, май катып калган ошо баштыкчанын үстүнөн дагы тери калыңдай берет. Терин турулуу процесси токтойт. Жана элестеткиле, бир килттеген банкага койдун майын салып туруп, крышканы жаап туруп, жылуу жерге коюп койсок, ал эмне болот? Бактериялар кошулуп, сасып, чирип кетет. Ошондой эле кийин ошол баштыкча чоңоюп, ичине бактериялар кошулуп, анан иринче чыгат. Мына угринин негизги себеби. Биринчи, майдын сапатынын өзгөрүүсү. Экинчи, гиперкератоз, теринин калыңдап кетүүсү. Үчүнчү, бактериялардын кошулганы. Угрилердин түрү болот. Биринчи түрү бул кара точкалар деп коебуз, комедондор, комедональная форма деп коет медициналык терминологияда. Мурдун үстүндөгү бул жерде кара точкалар болот. Дөмпөйүп чыгып турат дагы, ошону сыккысы келет адамда. Ошол комедондор көп болгондо бетинде угриси жок болгондой көрүнөт, бирок жакындан карасаң, бети бүйүр өңдүү эмес болот. Экинчи форма бул пустула деп коет. Пустула бул иринче. Иринчелер толуп, кадимкидей кээ бир адамдар көрөсүң, бетин баары иринче. Же болбосо кээ бир айында да этек кири керерин астынан бетинде ушундай иринчелер пайда болот. Анан кыздардын колдору кычышып эле сыга баштайт. Ошо сыккан жери сөз так болуп калат. Анын себебин дагы кийин айтып кетем. Үчүнчү форма бул папула деп коет. Папула жана инфильтрация. Ошол иринчелер бири-бири менен кошулуп атып, теринин астында чоң бир территорияны ээлеп калат. Бул эң оор формасы. Ушул формадан кийин көп тырыктар калып калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз дарылоо керек. Акыркы формасы бул аралаш формасы. Комедондор да болот, папула да болот, пустула да болот, инфильтраттар да болот. Бул дагы көбүнчө 90% кездешкен ошо аралаш формасы. Формасына жараша дарылоо керек. Эгерде комедондор көбүрөөк болсо дарылоо бөлөкчө болот, пустула көбүрөөк болсо, иринче көбүрөөк болсо дарылоо бөлөкчө болот, инфильтраттар көбүрөөк болсо дарылоо бөлөкчө болот. Эмне себептен, организмдеги кандай өзгөрүүдөн улам угри чыгат? Биринчи ирет бизге кардар келгенде жаш курагын сурайбыз. Эгерде бул өспүрүм болсо, бул көбүнчө гормоналдык өзгөрүүлөр. Бул физиологиялык гормоналдык өзгөрүүлөр. Мен көбүнчө кантип түшүндүрүп берем.
чоң стройканы элестеткиле. Арматураң тиякта жатат, балкаларың тиякта жатат. Анан албетте ошондойдо башаламандыкта ар кандай бузулуулар боло берет. Ошол себептен өспүрүмдүк курактагы угри бул теридеги бузулуулар. Ошол өспүрүмдүк гормондордун чыгарылышынан улам организмдеги бузулуулар. Убакыт өткөндөн кийин бул нерсе кетет. Бирок сөзсүз дарылоо керек. Эмне себептен? Себеби тезирээк кетет. Анткени биз билбейбиз, ал гормондор кайсы убакта турукташылат. Балким 5 жылда, балким 6 жылда, 6 жыл өспүрүм ошондой угри менен жүрүш керек. Жок. Экинчиден тырык жана так калтырбоо максатында. Канчалык жакшыраак дарыласак, канчалык эртерээк дарыласак, ошончолук аз тырыктар жана тактар калат. Орустар айткандай, и это тоже пройдет. Но как пройдет? Дегендей сөзсүз дарылоо керек. Экинчи бул улгайып калган, чоң эле адамдын бетинде чыккан угриси. Буга себеби көп. Организмде бузулуулардын себеби көп. Мисалы, бул ичеги, карын, жанагы боор, өттүн функцияларынын же түзүлүшүнүн бузулушу. Көп эле кардарлар мынтип келет. Эжеке, бетиме угри чыгып атат, мен УЗИда тарттырдым, анализде тапшырдым, баары таза чыкты, таң калып чыкты дейт. Өзү 25тен ашып калган, 30га жакындап калган жигит. Бул функционалдык өзгөрүүлөр. Орган жабыркаган жок, УЗИге түшсө, анализдер бүт баары жашынакай, бирок туура эмес иштеп атат. Балким туура эмес тамактануудан, балким генетикадан улам, бир стресстен улам, ошол орган туура эмес иштеп атат. Органикалык бузулушунан ошол эле гепатит бар, ошол эле гастрит бар, ошол эле мисалы бөйрөктүн үстүндөгү гормондор иштебейт, бөйрөк оорусу бар. Эгерде органикалык өзгөрүү болсо, аны сөзсүз терапевттер дарылоо керек. Эгерде функционалдык өзгөрүү болсо, биз косметолог, дерматолог дарыгерлер аны туралап, акырындап өзгөртүп алсак болот. БАДтар менен, витаминдер менен, ошол гепатопротектор менен, пробиотиктер менен кийин жакшыртып алсак болот. Дагы бир себеби бул гормоналдык өзгөрүү. 25тен ашкан кыз төрө элек, бетинде угри. Эмне себептен? Бул өспүрүмдүк эмес. Демек, анын гормоналдык фону бузулушу мүмкүн. Организмде аябай көп гормондор бар. Богок безинин гормондору бар, надпочечниктин гормондору бар. Ошондой эле жыныстык гормондор бар. Ошол гормондорду анализ тапшырып, сөз ошол гормондорду иштөөсүн караш керек. Үчүнчү бул туура эмес кам көрүү. Ооба. Жер айымдар, мисалы мен жаш кезекте аябай аз кремдер бар болчу. Апамдын кокосовый жана спермацетовый жана оливковый деген кремдери бар болчу. Мен терим аралаш, апамдын териси кургак. Мен болсо ошо кокосовый кремди сүйкөп, майлуу ланолин, вазелинге толгон кремди сүйкөп, 2 мал сүйкөп жыргап жүрөчүмүн. Албетте бетимди угри баскан. Менин терим ага жакын эмес. Мен апамда да угри болгон эмес, атамда да угри болгон эмес. Эмне себептен? Демек мен туура эмес кам көрдүм. Майлуу териге арналган косметиканы колдонуу, терини тазалабай коюу, териге синофлан сыяктуу гормоналдык ар кандай маздарды коюу. Жана өтө майлуу тамактарды жеп жатуу. Же болбосо кесибине байланыштуу. Мисалы, кээ бирөө ашканада повар болуп иштейт. Дайыма май бетине барып, ошо бетин бузат. Же кээ бирөө ошол эле өтүкчү майлар май менен иштеген адамдардын дагы көбүнчө беттери аябай бузулуп кетиши мүмкүн. Урматтуу айымдар, бүгүн угри чыккан себептери жөнүндө сүйлөштүк. Эмки видеодо сөзсүз анын дарылоо жолдору жөнүндө сөз кылабыз. Видео жакса комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, перепост коюңуз жана албетте менин каналыма катталыңыз.